Biz Çatkal rayonunun жеке ишкерлеринин атынан кайрылабыз. Мына бүгүн налоговый инспекциянын сотрудниктери менен чогуу жыйын өткүздүк. Налог боюнча бардык түшүнүктөрдү берди. Бирок маалымат алгандан кийин бул налог деген негизи өтө оор белгиленип калган сумма, ценалары, ставкалар. Анан ККМ дегенди бул мамлекет боюнча колдонулушат ККМ аппарат. Биз дагы Кыргызстандын мамлекеттин саясатын колдошубуз керек. Мамлекетке жеке ишкерлер эл менен иштешип аткандан кийин салымыбызды кошушубуз керек. Бирок бул жерде ККМден отказ кылууга мажбур болуп атат жеке ишкерлер. Себеби налогдун көптүгүнө байланыштуу. Биздин жеке ишкерлердин сунушу ошол налогду кандайдыр бир системасын ойлоп чыгып, мурда төгүп аткан төлөмдөрүбүздөн 4 эсеге чейин жогору болсо макул болот элек деген сунуштарын айтышып атат. Азыр эсептеп чыктык бардыгыбыз. Общепит деген кафелерге өтө оор, автоматический налогго илешип оор келет экен. Дагы патентпен иштеген учурда дагы баягы НДС деген налогторду эсептегенде налогдун жалпы айтканда 20%, 15%ден кем эмес, 20%, 35%, 35 эсеге чейин көтөрүлгөн күбө болдук, эсептеп чыктык да. Ошонун негизинде эгерде бизге жеңилдик болбосо жеке ишкерлерге булар сунуштарын айтып атат. Биз ККМ аппаратын коюуга отказ кылууга мажбурбуз деп сунуштар айтып атат. Жашаганыбызга байланыштуу бизге мисалы жеңилдик бериш керек эми. Башка райондорго, башка немелерге караганда биздики өзгөчө. Мында карап көрсөң, жашаган адам билет, жашабаган эмне болбойт. Кандай жашап атат? Булар Чаткалда деген беште жашап атат. Мына Чаткалдын эң жанында ол жашап. Буягынан таласаң, янынан болсаң, алып келиш жанагы жок болсо бизде. Ошон үчүн жардам кылыш керек деп суранабыз. Бул Чаткалга жашаган билет, жашабаган адам. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, жогорку кеңештин депутаттары, сиздерден Чаткал жергесинин жеке ишкерлеринин атынан суранабыз. Ушул салык кодексин өзгөртүп, бизге жеңилирээк кылып берүүңүздөрдү суранабыз. Анан бул кассалык аппарат коюуга жалпы Чаткал районунун Каршыбыз.